Урматтуу кесиптештер, биринчиден суроо берип атканыбыздагы, суроого жооп берип атканыбыздагы соңку өзүңөрдүн суроо жоопторуңарды карап койсоңор да кайсы тилде сүйлөп атканыңарды түшүнөлү да. Айрыкча сиз, жолдош министр. Анан кыргыз тил деп, мамлекеттик тил деп, анан ураган чакырабыз. Өтө адамдын кулагына жапайы сөздөр менен сүйлөп атасыңар да. Поездкага барып келдик, анан отпускать еттик, анан собирать этип атабыз деп эле. Карагыла да, бир аз маданиятты карагыла деп атам да. Экинчи жагы. 700 000 тонна көмүрдү сырттан ташып алабыз. Канча акча каражат кетиребиз ошого? 700 000 эмес, былтыр 400 000 ташып алдык. Сиздин сөзүңүздөн улам айтып атам мен. 1 миллион 200 000 тонна керек дедик, 500 000-ин өзүбүздөн алдык дедиңиз, демек 700 000 калып атат. Мен сиздин арифметикаңызды айтып атам. 1 миллион 200 000 керек дейбиз. Ооба, 500 000 өзүбүздөн алдык. 50 000 тоннасын таш көмүр алып келет. 600 000-ин кара кече ташыды. Сырттан канча келет? Былтыр 400 000 алдык. Анткени бизде мурдагы жылы күн жылуу болгон, ошол жерден запасыбыз калган, ошон үчүн азыраак. Канча акча кетет ошого? Былтыр алганыбыз $53,4 тоннасын. Канча болот ошондо? Так, 53 400. Где-то 200 000 доллардын тегерегинде болот. Канча? 200 миллион. Ошол 200 миллион долларды кыргыз көмүр өндүрүүчүлөрүнө берсеңер көмүп салат го Бишкекти. Адахан Кимсанбаевич, мен бүгүн да макулмун, көмүр алып келсе, биздин казган көмүрчүлөр түштүктөн бияка көмүр алып келгенде, ошол Казакстандан алган көмүрдөн да кымбат болуп калат. Эч ким макул болбой койду. Мен билем. Экинчиден, биздин кара кече анчалык объемду ташый албайт. Мен караңыз. Казалбайт. Ушул күз башталат, көптөгөн ишкерлер айтат. Биз моомча баада алып баралы деп атабыз, бирок бизге макулдук бербей атат деп келет. Эми бул мен талашпайм сиз менен. Бул чирип бүткөн мафиянын колунда экендигин мен да билем, сиз да билесиз. Сизге чейинки министрлер да билген, баары билет. Ар бир тоннасынан канчадан отургандан бери билебиз. Бул бүтүп эле калган өлкө бул. Аман эле болсун. Адахан Кимсанбаевич, былтыркы алган көмүрдү бүгүн алып барып кандай орган менен да текшертсеңер, прямой разрез менен электрик станция договор түздү. Туура, азыр чыкпайт ал. Азыр чыкпайт. Мен түшүнөм аны, баарын түшүнөм. Саясатта биринчи жыл эмесмин. Экинчиден, биздин кесиптешибиз берген суроого айтып атасыз, дүйнөлүк банк суунун сатылышын жактырбайт деп атасыз. Мен 95-жылдан бери айтып келем. Жактырбайт деген жокмун. Ошо жөнүндө маселе көтөрүп атат деп атам. Бунун сатылышына макул болуп атышат алар. Америкага барып келиптирсиз. Эмне маселе менен бардыңар? Маселе биринчиден жанагы 50 миллиондук кредиттик келишим боюнча силер ратификация өткөрүп бердиңер. 25 миллиону 25 грант боюнча. Экинчи маселе кошумча чакан кестерге финансирование боюнча акчасын 42 миллион ошого бөлүп берди. 35 миллион ошол жана возобновляемый источник электроэнергия деп бөлүп берди Вашингтонго. Сиз ошондо сурадыңызбы? Виктория деген канал бар, чоң дарыя бар. Ошол кайсы өлкөдөн кайсы өлкөгө келет? Ал мага эмне кереги бар анын? Сизге биринчи кезекте кереги бар. Сиз эгер ал жерге сизди жеке сиз деп атканда мен айтып атат дебеңиз, кыргыз делегациясы барып сыра ичип келип эле келгөнгө барбасаңар, сиз ошого кызыгышыңыз керек эле. Виктория дарыясы Канададан Америкага өтүп келет. Адахан Кимсанбаевич, мен баргандын келгендеги келишимим 84 миллион 200 000 доллар акча каражатын алып келдим мен. Угуп келиң, сиз аягына чейин угуп туруң. Ошол Виктория каналын жеткиликтүү кылып суу менен Америкага жеткирип бериш үчүн Америка Канадага жыл сайын акча төлөйт. Бул дүйнөлүк практика. Бизден кесиптеш суроо берди. Сууну ресурс катары карасак болбойбу деген суроого сиз терс жооп бердиңиз. Сиз ошону америкалыктардан сурап келсеңиз, практикада моомда экен деп айта алат болот элеңиз. Бирок аны айта албайсыз. Экинчиси,
Биздин сууну ресурс катарында эмес, керек болсо топтолуп турган көлү менен кошуп өткөрүп берип атабыз биз. Бул Кыргызстан өзүнүн келечегин ойлобой, келечекте эмне болорун таптакыр мындай кайдыгер болгон өлкөгө айланып калдык биз. Сиз айтыңызчы, ошол сырттан ташылып келип аткан көмүрдүн акчасына ички өзүбүздүн резервтерди канчалык деңгээлде көтөрсөк болот? 200 миллион доллар бул жеңил акча эмес. Биз мына 25 миллион кредит алабыз деп, алардын көрүнгөн шарттарына макул болуп баш ийип атабыз. А 200 миллионду жөн эле ыргытып атабыз, күл кылып. Биз кошуна мамлекеттердин көмүр өндүрүүчүлөрүн колдоп берип атабыз. Ал көмүр 400 миң тонна көмүр гүл болуп чыккан жок биринчиден. Экинчиден биздин шаарыбыздын жылуулугун жана электр энергиясын чыгарып берип атат. Ал андын мындай айтканда коэффициент полезное действиясы көп эле. Анан суу боюнча өзүң мен айтып атам, мына азыр процесс мындай, мисалы үчүн товар обмен, убагында мен сага суу берем, сен мага электр энергия бересиң деген буга чейин жок болгон. Азыр мына бүгүнкү күндө Казакстан, Өзбекстан менен ошол маселени көтөрүп атабыз. Мындай болду да азыр, токтоңуз. Ушундай бир жаман адатка түшүп алдыңар да азыр келген жетекчилер. Бизге чейин болгон эмес, бизге чейин суу потоп болуп турган, Кыргызстан өлкөсү болгон эмес, тоолор болгон эмес, гүл гүлдөгөн эмес. Дарактар көгөргөн эмес, чөп чыккан эмес. Мындай бир министр деңгээлиндеги кишисиз. Сиз ошол энергетика министрлигинин тарыхын мындай карап көрүңүз. Кыргызстан жыл сайын 1 миллиард 200 миллион киловатт электр энергиясын Өзбекстан менен Казакстанга сатып келген аксакал. Билбесеңиз билип алың, окуп алың ушуну. Ошону кайсыл акча менен сатып алып келишкен? Эмне шарт менен сатып алып келишкен? Биз айтканбыз. Кышта биз сууну жыйнайбыз. Жазда себеп кышта биз сууну кой беребиз. Эмнеге? Электр энергиясын күчөтүшүбүз керек. Мен Ислам Абдыганиевичке жеке өзүм айтканмын. Эмнеге сууну кой берип атасыңар дегенде, бизде газ давление менен иштейт Токтогул каналы. Токтогул ГЭСи. Сиз ушул тарыхты билип алыңыз министр катарында. Мага чейинки министрлер кандай саясат жүргүзгөн, 15 жыл баштакы министр кандай саясат жүргүзгөн. Азыр келип алып эле айланайын чөп чыккан эмес, гүл гүлдөгөн эмес, өрүк болгон эмес. Азыр биз келдик, ошондон баштап күн чыгып баштады Кыргызстанга. Токтоткула мындай саясатты. Сизди азыр мындан бир 15-20 жыл баштакы сиздин тармакта иштеген жетекчилериңиз да угуп атат. Айтат, аман бол айланайын дейт, аман бол. Ушул кыскача тарыхты билбегенден кийин сиз тармакты кыйратасызбы деген сөздү мен эмес, алар коет. Жооп берейинби? Жооп бересиз. Мына ошол биз 1 миллиард 200 миллион киловатт электр энергияны сатып келгенибиз жыл сайын чындыкпы? Чындыкпы ушул? Фактпы? Сиз бүтүңүз, а мен жооп берейин. Мен сурадым ошо. Бизде Кыргызстанда 15 миллиард киловатт саат электр энергия чыгат. Аны сиз жакшы билесиз. Анан Ошонун ичинен 13,5 миллиарды бизге электр энергия сыяктуу колдонулат. Бизде закон, физиканын закону бар. А жерде электр энергия чыккан электр энергия кардарга жеткиргенге чейин жоготууларыбыз бар. Анын ичинде коммерциялык, техникалык жоготуулар бар. Ошол убакта биздин болгон потреблениябыз 10 миллиардтын тегерегинде болчу. Сиз айтып аткан убакта жана сатып аткан убактагы ооба сатчыбыз 2,4 центтен биз сатчыбыз электр энергия. Өзбекстанга, Тажикстанга, Казакстанга. Бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн колдонгонубуз 16 миллиард 200 миллион киловатт саат болду. Жылдан жылга өсүү болуп атат, Адакан Кимзабаевич. Ал электр энергияны чыгарыш үчүн биздин өзүбүздүн бүгүнкү күнгө иштеп аткан ГЭСтерибиздин полный мощностью ошол 15 миллиарддан ашык чыгара албайт. Мына ушинтип айтыңыз анда. Мен сиздин сурооңузга жооп кылып айтып атам. Мен аны жакшы билем. Кайсы убакта суу аз болгон, кайсы убакта көп болгон. Мен сурабасам ушуну айтпайсыз. Электр энергияны сатканбыз, анын баарын билем. Сиз да жакшы билесиз. Билсеңиз ушинтип айтыңыз. Биз ал мезгилде керек болсо электр энергияны бирөөдөн жалдырап сурап албай эмес. Сиздин сурооңузду күтүп туруп анан жооп берип атам да. Мен сиздин сурооңузга жооп берип. Сиз суроо берип атасыз да, уккуңуз келбей атат. Менин сиздин укканды да кичине эметип коюңуз да. Сиз суроо берип атпайсыз. Менин суроома чейинки сиздин баш айландырма жоопторуңуздан улам берип атам ушул суроону. Суу чыккан эмес, гүл гүлдөгөн эмес дегениңизден айтып атам. Биз Кыргызстан электр энергиясын экспортко чыгарып келген өлкөбүз. Экспорт болуп келген. Анан 30 жылдан бери мындай болгон эмес деп. Кече 5 жыл башта эле Кыргызстан экспортер эле. Экинчи чоң маселени айтып атасыз сиз.
Биздин сууну керек болсо алар товар катары тааныбайт деп. Товар катары тааныш үчүн алар менен сүйлөшүш керек. Алар менен сүйлөшүү керек. Биз Казакстанга канча куб суу беребиз? Вегетационный мезгилде. Адахан Кимзамбаевич, сиз бул маселени жакшы билесиз. Убагында. Бул суу деген бизде илгертен бери каралган. Бул деген Токтогул ГЭСинин эмне себептен курулганын да билесиз. Токтогул ГЭСи ошол кошуна мамлекеттердин жана пактасын, талааларын өстүрүү үчүн курулган ГЭСтин бирден бири. Ошол кезден бери биз деген 1 литр сууну сатканда эмеспиз. Азыркы күндө мен айтып атам, Адахан кичине угуп койсоңуз эми сурооңузга жооп берейин. Азыркы күндө мен айтып атам. Биз азыркы күндө мындай товар обмен деген болгон эмес. Өзүңүз билесиз, андай такыр болгон эмес. Мына азыр ошону биз айтып атабыз. Бүгүн биз силерге суу беребиз жайында, силер бизге кышында электр энергия бергиле деп атабыз. Эмне деп атат алар? Макул болуп атат азыр. Мына бүгүнкү күндө товар обмен, мына азыркы 1 апрелге биз полностью товар обмендин обязательства боюнча, контракт боюнча алып бүттүк. 600 миллион киловатт саат электр энергия Казакстандан алдык бүгүнкү күндө. Өзбекстан 250 миллион товар обмен боюнча мына азыр бере баштайт, май айынан баштап бизге. Эмне менен алмашасыз? Суу, ошого жараша суу берип атабыз биз. Анан эмне Чыңгыз Азаматович берген суроого сиз айтып атасыз, андай шарттарга барбайт алар деп. Сатып алганга деп атам мен. Сууну Кандай мен суу кой берсем сатып алат. Кандай айырмасы бар? Акча менен сатып алабы же башма-баш болуп алмашабы? Сиз мындай бир суроого Адахан Кимзамбаевич, сиз эми ал маселени билесиз дагы, кайра эле ошол сууну азыр эртең барып сууну сат деген маселе койбосуз. Мен аны кыла албайм. Сизге көрдүңүзбү? Аябай бир эпчил болуп алдыңар да. Мен оозумдан ошол сөз чыктыбы? Жок, сиздин андай сөз чыкпаса да ошону айтып атасыз да. Мазмун ошол болуп атпайбы? Ал сиздин сууну сат деп атасыз. Жок. Адахан Кимзамбаевич, мындай өзүңүздүн немеңизди деле сурасаңыз, сиз суроо берип атасыз да, анан жоопту уккуңуз келбей атат да. Жоопту угуп коюңуз да. Жообуңуз туура эмес болуп атат. Ошон үчүн мен сизге туура эмес болсо анда туура эмес жооп деп өзүңүзгө кабыл алыңыз. Мен сиздин сурооңузга өзүм мындайча айтканда билгенимдей сизге мындай тапшырма берди, барып ошол Мадумаров менен барып айтышып кел деп тапшырма алып келдиңиз. Эч ким айткан эмес. Адахан Кимзамбаевич. Анда угуп туруңуз аягына чейин. Чыдап туруңуз. Мен угуп туруп анан жооп берейинби деп туруп анан жооп берип атам. Чектен чыгып жүгөндү үзүп алган экенсиз. Бүтүн баш айландырма жоопторду берип атасыз. Бир кесиптешке берген суроосуна жок, андайга болбойт, андай мүмкүн эмес, андай каралган эмес. Мен сиздин жалган жоопторуңузду айткандан кийин анан кайра буйдамалап бул жакка өтүп атасыз. 30 жылдан бери ушул суроолорду берип келет. Ушул эле жоопторду берип келет сизге чейинки. Азаматтар дагы ушундай болуп келген. Алардын бүгүн жыты да жок. Эртең сиз да калбайсыз бул жерде. Бирок биз урматтуу кесиптештер, дембедем алып аткан карызыбыз кыргыздын мойнунда калат. Мына кеп ушундай болуп атат. Биз кезинде кыргыз сому долларга карата 8 сом болгон мезгилде алганбыз. Бүгүн мына 90 сом менен төлөп атабыз. Мына сиздин алып аткан карызыңыз дагы бүгүн 87 сомдон болот. Эртең сиз да калбайсыз бул жерде, башка киши да калбайт, бирок кыргыз келечек ошону мүмкүн 130 сом менен төлөп берет. Кеп ушул жөнүндө кетип баратат. Сиз министр катары, өкмөттүн мүчөсү катары келгиле мына 200 миллионду биз ички резервке, ички ресурска иштетели деген сунушту берип көрдүңүзбү? Жок. Жооп берейинби? Суроо бердим, жооп бересиз да. Сиз эгерде бүгүнкү күндө генерацияны көтөрбөсө, кайсы каражаттан алып мен ушу ГЭСти реконструкция кылышым керек? Муну 5 президент 5 тең ушуну айтып кеткен. 5 тең. Мен эмне кылышым керек? Тарифти көтөрүшүм керек. Бакиев ошону 65 тыйынга көтөрөм деп койгондо дат дүйнө оодарылып, опол-топол түшүп, 65 тыйындан 70 тыйындан төлөйт экенбиз деп куулган. Бүгүн силер канчага чыгарып атасыңар? 2 сом 50 тыйынга чейин чыгарып атасыңар. Коркутуп, үркүтүп, бүтүндөй бүт баарын камайм, жоготом, житкирем. Ойлонгон кыргыздардын баарын Кыргызстандан кууп чыгып, калгандарын түрмөгө салып, мына ушул деңгээлге алып келдиңер. Мына ошол мезгилде дагы реконструкция кылбасак болбойт, 70 тыйынга көтөрбөсөк болбойт дегенде эл толкунданып көтөрүлүп чыккан. Эртең 1 майдан баштап канча болот бизде? 1 сом болот. Ай азамат.
Ал канча киловаттка чейин? 200 киловаттка чейин. Андан ашса канча болот? 2,6 тыйын болот. Мурда эле 2,6 тыйын болчу. Ассалому алейкум, мына Кыргызстандын эли. Кыргызстандын эли ушул куттуу болсун. 1-май эмгекчилер майрамы менен кызуу куттуктайм. Бар болгула. Адахан Кимсанбаев, сиз жакшы эмелерди көтөрүп атасыз, маселелерди. Мага бир мындайча айтканда бир предложение айтыңызчы. Муну албай эле акчаны эмне кылалы? Генерация көтөрүш үчүн эмне кылалы? Ошону айтыңызчы. Бардык жерде биз азыр 1 метр алюминий проводду чыгарбасак, ошонун баарын сатып алып атабыз. Сиз жолун айтып бериңизчи, болуптур. Биз туура эмес кылып аттырбыз. Сиз жолун айтыңыз, мына мо жол менен баргыла, ушу менен силер эч кимден акча албай, өзүбүздүн ички резерв менен реконструкция кылып аласыңар деп айткылачы. Биринчи азыраак уурдаш керек. Экинчиси эффективдүү жумушту сунушташ керек. Эффективдүү. Бул кандай болот? Бизде электр энергиясына көптөгөн тармактарды өткөрүүгө туура келет. Электр тармагына өткөрүүгө. Экологиялык жактан ушул багытка барышыбыз керек. Биз башка жактан чыгашаларды азайтыбыз керек дагы. Электр энергия тармагыны бул стратегиялык объект деп эчен жылдан бери айтып келатабыз. Мына менчикке берип жиберип, аябагандай катты. Эмне үчүн киреше алышат алар? Эмне үчүн өкмөткө келсе эле киреше албай калат? Мына бөлүштүрүү түйүндөрү. Эмне үчүн алар киреше менен чыгат дагы? Мамлекеттик болсо эле кирешеси жок болуп калат. Аскар Акаевич ушуну холдинг түзүп аткан кезде айткан. Менден күчтүү, менден аксакал, менден улуу депутаттар айткан. Сиз электр энергия тармагын талкалаган алып келетасыз деп. Ошондо да сизге окшогон азаматтар чыгып айткан. Анда сунуш бергиле. Сунуш бергенбиз биз. Мамлекеттик калып калсын. Ошондо Англия, эгер тарыхты билген болсоңуз, электр энергия тармагын Тэтчер бүтүндөй кайра менчик алып аткан, мамлекеттик менчик алып аткан. А биздикилер тескерисинче талкалоо жолуна түшкөн. Билим берүү тармагы да, саламаттык сактоо тармагы да, энергетика тармагы да талкалангандан талкаланып отуруп ушул кейипти кийдик. Анда дагы экинчи Швейцария болобуз дегенбиз. Анда дагы Мадумаровду жек көргөнсүңөр. Бузуку элди башка жака буруп атат, туура эмес маалымат берип атат деп. Бүгүн ошол кейипти кийип отурабыз. Ошондон гана эскертип койдум, урматтуу кесиптештер. Ар бир комитетибиздин жыйыны карыз алмай. Эми ушуну токтотушубуз керек, ушу практиканы. Рахмат, урматтуу депутаттар. Аталган маселе боюнча бардыгыбыз кенен талкууладык. Бул жерде Талайбек Өмүкеевич министр өзүнүн көз карашын, биздин урматтуу коллегабыз Адахан Кимсанбаевич дагы өз пикирин айтты. Эми урматтуу депутаттар, энергетика тармагын чынында айтыш керек. Бүгүнкү күн акыбалы биз билип тургандай оор. Биз аталган тармакты мүмкүн болушунча колдоп, тиешелүү айткан келишимдерди ратификациялап колдоп келе жатабыз. Биринчи окууда урматтуу коллегалар Лебединовканы колдоп бердик. Азыр бул жерде кемс, бул жерде 3 миллион грант боюнча гана сөз кетип атат. Ушул 3 миллион грантты урматтуу депутаттар, макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар,